Ысык Көл облусунун алыскы Сырт өрөөндөгү 3 Кошкон айылында окуучулар жана мугалимдер үчүн жатак мектеп интернатынын жаңы имараты курулду. Ага дайыма социалдык маселелерди чечүүгө багытталган долбоорлорду активдүү колдоп келген Кумтөр ишканасы кайрадан жардам берүүдө. Алтын кен комбинатынын колдоосу менен жаңы жатаккананын курулушу дароо эле окуп жана жашай турган 2 маселени чечип берди. Кененирээк кийинки материалда. Жеткиликтүү балдар жана мугалимдерге берилген геологиялык чалгындоо станциясынын имараты мындан жарым жыл мурда курулган. Бул убакыт арасында бир дагы оңдоп түзөө иштери жасалган эмес жана имараттын кейпи кетип, эскирип урай баштаган. Ал эми былтыркы жылдагы жер титирөөдөн кийин имаратта калуу өтө эле кооптуу болуп калган. Бул маселе мурунтадан бери келаткан, өзүңүздөр билесиңер, областтын бюджети чектелүү. Biz жаңы лагерь салып өзүбүздүн компанияда эски лагерди кайсыл жерлерге, кайсы аймактарга бөлүштүрөбүз дегенде биринчилерден болуп ушул Акшырак айыл өкмөттүн көтөрөлдү деген. Мына ошентип кен компаниясынын жетекчилигинин жардамы менен деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жаңы мектеп интернатын тургузууга шарт түзүлдү. Ал эми жылытуу системасы толугу менен электр энергиясына байланыштуу. Ошондуктан эми бул иш-чаралар ызгаардуу суукта жашоону жеңилдетүү, электр чубалгыларын тартуу жумуштары менен аяктамакчы. Бул азык-түлүктү биз жылда Кумтөр компаниясынан унаа алабыз. Буга чейин деле Кумтөр компаниясынан бир топ жардамдарды алып келгенбиз. Анан ушу азык-түлүктү жеткирүү жагын жылда унааны ошо Кумтөр компаниясы тарабынан алабыз. Биз бул биринчи жарым жылдыкта мүмкүн болушунча үшүп кете турган продуктыларды алып келебиз да. Жеңил конструкция модулу аркылуу Акшыракка келген меймандар үчүн мейманкана жана мектептин мугалимдерине турак жай курулду. Бул алыскы тоолуу аймакта жашоо шарттары өтө оор. Кышында кар белчеден жаап, жолду тазаламайын кыймылдоого мүмкүн эмес. Башка мезгилдерде да ушундай. Айылдагылар эң зарыл керектүүлөрдү жазга жеткидей кылып камдап алышат. Кумтөр мындай абалда да четте калган жери жок. Алар айылдыктарга 2 жолу азык-түлүктөрдү жана тоодо керектүү нерселерди жеткирүүгө жардам берет. Бул Кумтөр компаниясы аябай чоң жардамдарды берип атат. Биз аябай чоң сүйүнүчтөбүз да. Себеп дегенде мына биз бул Кумтөр жардам бергичекти биз деген чоң машиналар менен ушу жүктүн баарын ар бир мүшөгүбүзгө деген 300-500 сомдон төлөп алып анан ушундай алып келчүбүз да. Мына азыр боореке бекер алып келип берип атат. Биз ушуга аябай чоң ыраазыбыз да. Жакынкы убактарда эле алыскы бийик тоолуу 3 Кошкон айылына суук аба ырайында жетүү мүмкүн эмес эле. Эми жол оңдолуп жасалган. Ал дагы кайрадан эле Кумтөр ишканасынын жардамы менен бүткөрүлдү. Бул жардамдар айылдыктардын жашоо турмушуна, чоңдорго да, балдарга да түп тамырынан бери таасир берүүдө. Жатак мектеп интернатынын окуучулары эми билим алышып жана жайлуу шарттарда жашашат. Алдыда имараттын ичиндеги тиричилик жагын ыңгайлаштыруу маселеси турат. Балдар жана мугалимдер окуу процессине гана көңүл коюшуп, башка эч нерсе менен алек болушпайт. Жакынкы убактарда медпункт жаңыланып берилмекчи. Бул алыскы бийик тоолуу, суу айыл, колу жеңил адамдар менен меценаттардын жардамы менен бир аз болсо да жакшырмакчы.